эмеспиз, баарыбыз каршыбыз. Ушунча эл 207 үй беле биз каршыбыз. Кене да аянтчабызды алдырып коймок белек. Булардын өздөрүнүн заманбап аянтчалары дагы бар. Ордер деп коет эле ошол убакта. Ордерди алганбыз, анан 99-жылы келип ушул жерге жашап калдык. Ошондо эки эле үй бар болчу, 9-11 үй. Бул тегерегибиздин бүт баары мусор болчу. Үйүлгөн мусорлор болчу. Анан эле акырындап жал келип салып баштады, артист жал. Садыр ата, Камчыбек ата, мы не хотим, чтобы вы брали нашу площадку, как у них много площадок, 3. И нам уже жалко становится то, что другие плачут. Үйүбүздүн тегерегин буза баштаганда гана биз билдик. Осо Кыргыз каганаттын прорабы келип бизге өзүнүн ген планын көрсөттү. Ошо ген пландын ичинде биздин ушу кичинекей балдар аянтчабыз кирип кетиптир да алардын ген планына. Капсамоо, эми карабайсыңар, фундаментинен да чыгып атат. Могу жерден мондай куйса, муяктан киши батпайсызбы? Эшигибизде тиле көрдүңүзбү? Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Аты жөнүм Абай Карабаев. Сиздерден аябай чоң суранып кете турган бир нерсе бар эле. Ошону ушул бардык съемкаларды айтпай келип эми бүгүн айтып жатам. Сиздердин эң чоң колдооңуздар албетте биздин каналдын, YouTube каналдын подписаться деген кнопкасын басып, андан кийин класс басып өздөрүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Демек, бизге катталып, бизди колдоого жана ошондой эле жалпы мыйзамсыздыкка чогуу бирге күрөшөлү. Азыркы учурда биз Борбор калаанын жалпы Жал кичи районунун 15-чи дарегинде турабыз. Бул жакта 13-чү үй, адашпасам. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул жалпы 18 сотуктай жерди азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөн турак жайдын аймагына киргизүү боюнча аракеттер болуп жатыптыр. Бирок азыр жашоочулардын, жеке бул жактагы эки турак жайдын жашоочуларынын нааразычылыгынан улам азыркы учурда ушундай иликтөө болуп жаткан учуру. Эмне үчүн дегенде, биз башынан бир эскерте кете турган нерсе, албетте эң чоң суроо бир гана суроо болуп атат бизге. Эки ошол өзүңүздөр көрүп тургандай эки турак жайдын азыркы учурда жеке менчиги катары эсептелген жер кантип башка долбоорлордун негизинде башка аймакка кошулуп кетүүгө мүмкүн деген суроо. Эмне үчүн дегенде, баардык ушул жердеги эки турак жайдын жашоочуларынын менчиги катары ушул жалпы балдар ойной турган аянтча дагы, бул жакта футбол аянтчасын дагы биз айтып кетет элек. Анда эмесе биз сиздердин көзүңүздөрчө буюрса жалпы эсептеп көрөлү канча чыгат экенин. Өзүңүздөр көрүп тургандай 2 метрден алабыз. Бул курулуштан, албетте мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 2 метрден алып азыр биз жалпы эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Жалпы 30 метрде түзөткөн турасын бир көрөлү, канча метрде түзөт. Кечээ биз жашоочулар менен
жалпы чогулган учурда бул жактагы Ихлас курулуш компаниясынын прорабымын деген адам келип айтты эле. Бул жакта документтери жок экен, турак жайдын деп бул жакка аянтка болгон жеке менчиги жөнүндө. Анда биз мурда биз болсом 1996 жылдардан бери жашап ушул үй курулган болсо, андан кийин бул балдар аянтчасы курулган болсо, демек анын жеке менчиги болгонго бул толук мүмкүн. Демек анын жалпы документтери дагы, архивке дагы, башка мамлекеттик ишканаларда дагы болуш керек. Анда эмесе сиздер менен чогуу туурасын бир көрөлү канча метр чыгат экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Бул жакта алып караганда жалпы машина токтотуучу жай жана ошондой эле машина токтотуучу жайдын жарымына чейин мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. 27 метрди түзүшү толук мүмкүн. Кече ушул жердин айынан болду. ызычуу жалпы прорабтын айтуусу боюнча бул катарда тосмонун бардыгы алынат. Андан кийин жогорку чыңалууда кеткен бул жердеги токту мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, токту жалпы казып бул жака жаңы башка тосмо орнотууну көздөп жатышкандыгын айткан болчу. Албетте эми бул жакшы нерсе, бирок ошол эле учурда биз толук документтерди көрмөй сайын эч бир кандай тыянакка келе албайбыз. Эмне үчүн дегенде, албетте иш күндөрү башталсын. Бүгүн 4 май. Биз ошол күндөрү башталганда биз толук сиздер менен чогуу ишканаларга кирип иликтөөнү, объективдүү жана документтерди биз толук түрдө көтөрөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жогорку чыңалуудагы ток. Эгерде балдар бул жактан топ ойноп, тобу түшө турган болсо, аябай коркунучтуу жагдай түзүлөт. Эмне үчүн дегенде, бул 10 киловаттык жогорку чыңалуудагы ток болуп эсептелгендиктен бул жак кызыл линияны түшүндүрөт. Андан сырткары, албетте, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, үйдүн жанынан мондой кылып казганы бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Албетте, архитектура жана курулушту көзөмөлдөө боюнча департаменти келип өзү баа берет. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте бул жакка биз түшө албайбыз. Эмне үчүн дегенде, жогорку чыңалуудагы ток. Демек өмүргө дагы чоң коркунуч бар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай, урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Андан сырткары азыр жашоочулар чогулуп атышат. Демек, могул өзүңүздөр көрүп турган эки турак жайдын жеке менчиги болуп эсептелгенден кийин бул жака мамлекеттик курулуш ипотекалык ошол компаниясынын, мамлекеттик ипотекалык компаниясынан келип бул аймакты ошол башка бир долбоорго алуу аракетин көрүүдө деп аты жөнүн кечээ күнү айтпады. Бирок өзү прорабмын деп тааныштырып, ошол Ихластын курулуш компаниясынын өкүлүмүн деп бизге айтып кеткен болчу. Эгерде андай боло турган болсо, анда бул жака кандай долбоор түшүшү мүмкүн эле? Жалпы 200 түтүн үй бүлөгө, ушул эки турак жайда жалпы жашаган 200 түтүн үйгө кайсы учурда жана ошондой эле бул жакта жалпы өзүнүн аянты тар болуп аткандыгына байланыштуу, балдарга ошол жетпей жаткандыгына, ойноо аянтчасы жетпей жаткандыгына байланыштуу жагдай түзүлүп жатса, кайсы ушундай ченемдик акты менен, башкача айтканда кайсы документтер менен бул жака жаңы долбоор куруу пландалып жатат. Мына ошол маселе болуп жатат. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Мына ушундай. Анда мына жашоочуларга азыр чогулуп атышат. Мамлекет деп алып бирок мамлекет ГИК деп алып атат да бияктычы. Бирок ГИК болгондо булар бизден мурун салынган, биздин өзүбүздүн прилагающая территориябыз болуш керек да жашоочулардын. Эгер буну алып койсо, биздин үйдүн жашоочулары жана боюнду аар аялдар, инвалид
студенттер жашайт бизде, кары кемпирлер, абышкалар жашайт. Жаш келиндер балдар менен каяка барып эс алып, каяка барып отурушат. Могу үй өзү однокомнатная комната. Үйлөрдө однокомнатная. Бул үйдө жок дегенде бир 3-4-5тен киши жашайт. Анан биз жайында каяка чыгабыз? Эгер ушуну алып, ушул жерге бир курулуш курат деп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Могу ар бир үйдөн 2ден бала эсептесеңер деле, могу жакта 300дөй бала чыгат. Ошонун баары каяка барат? Ошо анан биз ошо көйгөйүбүз ушул маселени кандай кыларыбызды билбей кошуналар болуп ушул жерде турабыз. Жалпы дагы чогулушабы? Дагы келишет чыгышат да. Күн ысык болуп чыгып атышат. Майрам болуп калады, бирөөлөр кетип Мындай чогулганда көп эле чогулуп атышат, чыгып атышат. Азыр эжекелер бизде деген Кыргызстандын заслуженный артисттери жашашат. Көп Кыргызстанга көп салым кошкон адамдардан көп жашашат. Мына актриса эжекебиз келатат. Эмгеги сиңген. Бизде көп андай Манас орденинин ээлери жашашат. Кыргызстанга чоң салым кошкон адамдар биздин жашоочуларыбыз көп андай жашоочуларыбыз. Ошолордун баары каяка барат? Макул эми алар бизге мындай жөнөкөй бейчара карапайым адамдар биз каяка барабыз? Менде да балдар бар. Мына эжеке келди. Саламатсызбы? Ошондой. Азыр анда суроо жоопту кое туралы. Жалпы чогулуусун анан баштайлы. Айта берсеңиз, жалпы кайсы жылдары көчүп келдиңиз эле, анан ушул сиз келген убакта бул айлана тегеректе үйлөр бар беле? Ошол боюнча. Үйлөр эчтеке жок болчу. Биякта болсо тала болчу. Бул жагда тала, бул жагда тала, биягында да тала болчу. Машинелер жүрчү эмес. Бул 1999-жылы келгенбиз бул үйгө. Анан бул үйлөр курулду, биягынан дагы 16-18 этаждар. Эми бул жерибизди да алат да. Алганда да ошо. Эми биз балдарыбыз мына толтура азыр кечинде балдарыбыз чыкса, баттап алат бул дворго. Сиз кайсы жылы келдиңиз бул жака? 99-жылы. 99-жылдары. Анан сиз келген учурда бардык жашоочулар толук беле? Толук болчу. Толук жашачу. Бул Анан бирок бул үйлөр бул жактагы айтып атышат да, азыр мектептин долбоорлору болчу бул тарапта депчи. Азыр сиз келгенде ошолор жөнүндө уктуңуз беле? Мектеп курулат, бала бакча курулат деген. жок, мен мектеп курулат деп уккан эмесмин, бирок моякта спорт комплекс болот деп эми ошондо айтчу да мурдачы. Жакшы болду, спорт комплекс кылса, анда балдарыбыз катышат деп ойлогонбуз да, ошондойчу. Бирок биякта эме келип калышты, могу жал артисттери корейская компания да. Анан бул эме Ихлас бияктан да курулушту. Мына ошентип ортодо калдык. Же аба жок, же шамал жок. Ошол. Балдарыбыз эле мына ошентип жүрүшөт чуркап. Эми бул жерди алып койсо каяка барат балдар билбейм. Тиякта жол, биякта үй. Ошол. Башка балдар үчүн ойногонго башка жер жок калат дейсиздер, Жок, жер жок, балдар каяка ойнойт? Өзүбүз мына монун баарын өзүбүз акчабызга курулган. Эми биз бияка биздин оюбузча өзүбүздүн күчүбүз менен балдарга площадка куруп, мына мону өзүбүздүн күчүбүз менен жасаганбыз да. Анан бияка бир жанагы зеленый кылып футбольная площадка жасайлы дегенбиз. Өзүбүздүн балдарыбызгачы пландарыбыз бар болчу, проекттерибиз бар болчу. Анан мону ушуну жөн эле мындай тартып алып атышат да, биздин менчик да бул ушунча, ошону жөн эле тартып алганчат. Биз ошого абдан каршыбыз. Биз ушу президентке кайрылат элек. Ушундай биз жөнөкөй кыргыздын жарандарына бизге ушу үнүбүздү угуп, ушунча элдин көйгөйүн, маселесин бизге чечип берсе, президент жакшы болор эле. Ошо бизге аябай чоң көйгөй, биз үчүн бул өтө чоң маселе. Буякта биздин балдарыбыздын келечеги дагы, биздин жашоочуларыбыздын келечеги дагы ушул жерде турат да маселеси. Ушу өзүбүз бир комнат үйдө жашасак, анан чыга турган жерибиз ушул жер. Эгер буну бул Ихлас компаниясы алып койсо, биздин жашоочулар каяка барат?
Биз үчүн бул өтө чоң көйгөй, өтө чоң маселе. Анан элдин баары бул жер үчүн баарына кайыл болуп, баардык нерсеге даяр болуп турушат. Анын аягы кандай болуп бүтөт? Мен Нуркожоевичтен, Садыр Нуркожоевичтен суранат элем. Ушул көйгөйүбүздү карап, биздин эл тарапка, биздин жашоочулар тарапка чечип берүүсүн өтүнөт элем, суранат элем. Ошол. Азыр комендант катары айтсаңыз, жалпы эми ушул жердин документи жок деп атат да. Анан ошол боюнча эмне дейт элеңиз? Азыр ошондой мен бирок документти өзүм көрбөдүм, бирок мен ага ишенбейм. А бирок ошондой деген бул жактан ошондой деп айтып атышат прорабтарычы. Ошол боюнча эмне дейт элеңиз? Ошолго да мен ишене албайм да. Кандай биз барганда бизге документтерин чындыгында көргөзгөн жок. Бул жердин мен биякта иштегенден баштап тапа съемкасын баарын чийдирип бүт даяр кылып, архитектурага алып барганда биздин красная книгабызды токтотуп койгон. Бияк жериңиздерди уже чийип алыптыр депчи. Анан мен ошону такыр түшүнө албайм да. Эгер бул үй серьезный эле үй да, бул дагы бул үй чийилип атканда кичинекей тоок кепе салса деле аякта госакт өзүнүн черчождору болот. Анан бизге прилагающая территория кантип чийилбесин? Мен ошого такыр ишене албайм да. Булар жөн эле бизди мындай эле кандай баскынчылык катары кабыл алып атам мен бул нерсени. Биздин менчик жерибизди просто эле ач көздүк менен басып алып атышат деп ойлойм. Менин оюм ушундай. Бирок бизге артка биз кайтпайбыз. Биз өзүбүздүкүн бербейбиз, бирөөнүкүн албайбыз. Жашоочулар менен биз акыркы эмеге чейин туруп, ошо Нуркожоевичтен суранат элек. Ошо биздин көйгөйдү карап чечип берүүсүн. Анан сиздерге башка дагы сунуштар менен келе турган болсо, эгерде азыр айтып жатышат мамлекеттик ипотекалык компания депчи. Анан башка сунуштар менен келе турган болсо макул болосуздарбы? Эми мен бул элдин атынан айта албайм, эл көп, бирок менин оюмча биякта биздин өзүбүздүн мен жашоочулар менен иш-чара жүргүзгөндө баары биз өзүбүздүн күчүбүз менен, биздин өзүбүздүн проектлерибиз бар. Өзүбүз акча чогултуп, өзүбүз балдарыбызга площадка куруп беребиз деп жашоочуларыбыз айтып жатышат да. Мен да ошого кошулам. Анан баарыбыз эле азыр дагы иш-чара жүргүзөбүз, бирок менин оюмча бул биздин кошуналар ал сунушка макул болушпайт. Анткени биз өзүбүздүн жерибизге өзүбүз балдарыбыз үчүн өзүбүз площадка куруп келе жатканбыз, кура да беребиз. Эже, сиз кайсы жылдан бери жашайсыз бул жакта? Я на русском, да? Я с 98-го года. Да, мы въехали по самоотделку, уже квартиру получили. Вот с 98-го года здесь наши дети жили, родились, вот здесь воспитывались. Ничего не было, все сами благоустраивали. Конечно, жалко, очень жалко. Мы просто так территорию не будем отдавать. Уже о внуках думаем, что где играть. Да, уже у некоторых внуки есть. Я просто говорю, пока... Ну, просто я говорю, здесь вот ничто нам не мешало. Вот мы благоустраиваем эту площадку, как сказал Домком, будем благоустраивать дальше. Поэтому просто так мы не отдадим. Келиңиздер, сиз дагы бир толук сүйлөп кетсеңиз, ушу жалпы өзүңүздүн оюңузду айтып, ушул жер боюнча. Мен бул жерге 2003-жылы келгенбиз. Даже 2003-жылы келгенде деле бул жакта свалка, бул жакта деле почти что свалка, арт жагы деле свалка, ушундай болчу. Бардык квартираларда жашоочулар бар болчу. Бул жерде канча жылдан бери 93-94 жылы тургузулган үйлөр деп атышат. Ал мезгилде деген үй турган мезгилде деле автоматически бул мыйзам боюнча, закон боюнча бардык үйлөрдүн площадкасы болуш керек да. Жаш балдар ойной турган аянтчасы болуш керек. Эгер булар ыйыкластар ушул жерде алып кое турган болсо, биздин жашоочулардын балдары өзүбүз кай жака барып ойнойбуз, кай жака барат балдарыбыз, крышага чыгабы же тетик ыйыкласка барабы. Келишет дагы бизге деген генпланды 2020-жылы чийдиришиптир булар ыйыклас. Ыйыкласка чейин артисте деген бул жерге башка пландарында башка бар болчу. Башка объекттерди көргөзүшкөн. Алардын котловандарын бузуп, бул жерде ыйыклас башкадан салып жатышат. 2018. Ага чейин деген котловандары бар болчу. Жал артист түшүрүлүп атканда даже могул заборлор это временно дешкен. Алар да биз жака кыйла эле кирип кетишкен. Анда дагы бизге деген больницалар болот, детский садиктер болот, бассейндер болот.
спорт комплекстер болот деген. Ал эч нерсеси жок азыр. Жалаң эле үйлөр. Ушул тегеректе деген, Ушул могул азыркы ыйхлас салып аткан жерлерде полный бизде болмок. Ушулардын ордунда ошол планда бар болчу. Анан эле бул үйлөр түштү, козугарындай болуп эле. Анан эле ушул үйлөргө жетпей жатабы, ушу биздин аянчабызды алганга аракет кылып атышат да. Ген планды чийдирип алган. Это биздин Кыргызстанда любой нерсе сатылат. Даже адамды деле сатып атпайбы. Ал ген план эми өздөрүнүн ген планында, билбейм, мыйзамга такалып келгенде жашоочу, могу карапайым жашоочулардын немесин ким неме кылат? Кандай десем? Биздин оюбузду, биздин каалообузду ким аткарып берет? Ошон үчүн биз бул жерибизди өзүбүзгө калса, бизге тийбесе, ошол линия боюнча эле алып кетсе, биз эч нерсе демек эмеспиз. Алар деген ушул жака киришке аракет кылып атпайбы? Буга деген ким жардам бере алат бизге? Эгер жөнөкөй эл немете албаса, элдин немесин ким неме кылып бере алат? Сөзүмдү да таппай калышым керек. Эже төмөндөгү суроодо ошол Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынан келип ушуна адамдарга сиздерге жолугуп кеттиби? Жана кайрылдыңыздарбы? Мэриядан келишти. Мэриядан келгенде биз жолуктук. Анда деген Дамком жашоочулар чыгышты. Алар деген айтышты, бул жерге деген озеленение болот деди. Эч кандай забор коюлушу мүмкүн эмес деди. Могул азыркы казылып турган жерлерде озеленение болот деди. Эч кандай забор да коюлбаш керек, фундамент тургузулбаш керек деди. Анан бирок алар айтат, документиңер жок дейт. Документиңер жок, ошон үчүн бул жакты деген алып алабыз деп, булар кай жактагы эле ген планды түзүп алышып эле бизден ошол мэриядан келген кагазга такап туруп эле бул жакты алабыз деп атат да. Архитектурадан келди. Архитектурадан келгенде эле айтты, бул жака деген план боюнча башка дейт. Но бул жерге эмне салышат белгисиз. Ар кандай ойлорду айтып атышат, моундай бирдемке түшөт дейт. Садик дейби же башка дейби. Садик забору жок, садик болбойт. Заборлорубузду тосуп койсо биз эмне тротуар менен кирип чыгабызбы? Балдарыбыз каяка барат? Биз каяка барабыз? Бул үй түшүп атканда деген анда эле планы болгон да, чынбы ошол убакта? Вдруг эле план өзгөрүп кетпейт да, башка моундай ыйхлас компания, курулуш компаниясына келгенде эле биздин план өзгөрүп кетпейт да. Эки дом анда каяка барат? Эки домдун балдары каяка чыгат? Же трассага чыгып ойношобу? Же тети жакта мусоркабыз бар, мусорканын жанында ойношобу? Мен билбейм. Кыскасы бул жагы таптакыр эле түшүнүксүз бизге. Если логически ойлогондо деле любой үй салынганда сөзсүз түрдө аянтчасы болуш керек. Жаш балдар ойной турган аянтчасы. Балдар бул биздин келечегибиз. Балдарыбыз үчүнчө келечегине күрөшө албасак анда кандай болот? Биз өзүбүз күрөшүп атпайбызбы? Биз чырылдагандан анан ушинтип сиздерге кайрылып атабыз. Бизде бул маселебизди ким чече алат? Жөнөкөй элдин маселесин ким, жөнөкөй элдин могу маселелерин ким чече алат? Билбейм, мен кимге кайрылабыз? Биздин максатыбыз ушул жерди өзүбүзгө калтырса, өзүбүздүн пландарыбыз бар. Өзүбүздүн жашоочулар, өзүбүздүн балдарыбыз үчүн өзүбүз түзүп алабыз любой нерсесин. Кудай буйрса, баары акырындык менен. Азыр сиз ушу жалпы долбоорлоп, бул жакты булар өздөрүнүн планы боюнча ошонун бардыгы мыйзамдуу деп ойлойсузбу? Мэриядан келген адамдар айтты. Ыйхластын прорабы келип өздөрүнүн ген планын көргөзүштү, кагазын көргөздү. Ген пландары бизде видео менен баары тастыкталган, видеолору бар жогу. Мэриядан келген адамдардыкы дагы, архитектурадан келгендики да. Алар айтты, ал план өзүңөрдүкү деди. Могул жерде жашоочуларга эч кандай ыңгайлуу кылгыла, ыңгайсыздык жаратпагыла деди. Ортодо деген эки жактан келишим болуш керек деди. Эгер жашоочуларга ыңгайсыз болуп атса, значит жашоочулардын ыңгайлуу кылып чечиш керек деп атат. Бизге ыңгайлуу ошол заборубуздан бери кирбесе. Бул биздин территориябыз. Биз өзүбүздүн балдарыбыздын аянчасын бергенге каршы турабыз да, бербейбиз. Бул өзүбүз үчүн калыш керек. Бул балдарыбыздын ойной турган жерлери. Рахмат чоң эже. Келиңиздер. Келиңиз эже. Сиз кайсы жылдары келдиңиз эле? Мен ушул үй бизге маданият кызматкерлеринде курулганда, ошондо 96-жылы мен ордер деп коет эле, ошол убакта ордерин алганбыз. Анан 99-жылы келип ушул жерге жашап калдык. Ошондо эки эле үй бар болчу, 9-11-үй. Бул тегерегибиздин бүт
баары мусор болчу. Үйүлгөн мусорлар болчу. Анан эле акырындап могу жал келип салып баштады, артист жал. Андан кийин булар башташты. Эми болсо эми биздин коробузга да кирип атат да. Ошол 93-94 жылдары ушул үйлөрдүн пландары курулган экен да. Ошол нерсени биз табышыбыз керек болуп атат да. Анан эми азыр ушундай убакта кимдин акчасы болсо деле ошо барып чийдирип алып атпайбы? Анан биз болсо биздин балдар эмне талаада калабызбы? Же биз башка мамлекеттен келдикпи? Биз деле ошо Кыргызстандын жарандарыбыз, биздин балдарыбыз эмне өгөй балдарбы дегендейчи. Өзүбүздүн балдар ойночу жайды биз эч качан бере албайбыз. Анан мен ошо тийиштүү жерлерге ушул маселени чечип бере турган жогорку жактарга кайрылат элем. Ушул биздин өзүбүздүн балдар ойночу жайыбызды калтырып, булардын өздөрүнүн ойночу жайы бар наркы жагында. Бул арты болуп атат. Арты болсо да ошо биздин балдардын ойночу жайды кошо алган атышат да буларчы. Ошон үчүн мен жогорку жактагылардын бүт баарына кайрылып кетет элем. Ошо биздин балдарыбыздын келечеги үчүн, биздин балдарыбыздын биз үчүн, биз эми Кыргызстан жараны болгондон кийин биз үчүн да күйүп, ушул нерсени биз тарапка чечип берсе депчи. Биз келгенде менин балдарым мындай кичинекей балдар эле, мына ушул жерде ойноп, ушул жерде чоңойгон балдар. Азыр үйлүү жайлуу болуп кетишти. Азыр неберем, анан балам менен турам. Анан эми неберелерим, балдарым ойногон жерде, неберелерим ойноп аткан жерде эми ошентип келип эле будурук эле бир чужой адамдар келип эле бул силердики эмес, силердин кагазыңар жок экен, силердин документиңер жок экен деп алып кеткен бир жагынан туура эмес. Анткени бул үй курулганда ошол биздин территориябыздагы чыйылыш керек да. Ошол нерсени булар, значит, деген атайын жоготушкан. Силердики жок деп бербей атканына караганда булар жоготуп туруп, акчанын арты менен булар өздөрүнө чийдирип алып алышкан да. Мен бул жерде 2023 алгам. Анан азыр көчүп келгем өзүм. Анан балдарым каникул башталганда алып келейин деген, Карабалтыдан келгем. Алып келейин деп анан жумушта жүргөндө эле биякты бузуп кирип келишти, жана душмандар кирип келгенде эле кирип келип, балдар ойноп жүргөн жерден. Анан мурунку азыркы бийлик келгенге чейин мурун мындай болчу да, бирөө каалаган жерде закон позволять этсе деле, этпесе деле документ чийдирип алчу. Колунда документи бар официальный, бирок кандай жол менен алды? Биз ошону азыр юрист наймать этип, мэрия менен, архитектура менен разбираться эткенге даярданып атабыз. Биз мындай булар менен согушуп эметпейбиз. Биз законный түрдө, булардын колунда азыр документи бар болушу мүмкүн, чисто туура документи, бирок ал документ мурунку бийлик убагында кандай жол менен алынганын биз азыр изилдеп, ошолор менен разбираться этейин деп дайынданып атабыз. Ошол участокты бербейбиз, кандай жол болгону. Ошо. Буюрса архивдеги бардык документтерди көтөрүп чыгып, ошонун негизинде буюрса толук түрдө сиздердин пайдаңыздарга чечилет деген бир үмүт кылып турасыздар. Үмүт эмес, биз ошого дайынданып атабыз. Азыр юридически дайынданып, анан булар менен разбираться этебиз. Анан булардын колунда документ азыр бар болсо дагы биз кандай жол менен алынганын изилдеткенге эметебиз, прокуратурага беребиз. Мурун оңой болчу, мен өз көзүм менен стройкада иштейм, строительствомен заниматься этем. Мурун документтер кандай жол менен алынган баарыбыз билебиз. Бул бийликке чейин алынган бул документтер, если болсо дагы ошону изилдеп разбираться этебиз. Ошо. Рахмат байке. Келиңиз сиз. Кайсы жылдары келдиңиз эле? Биз 17-жылы келдик. Ошондо бу жерде эчтеке жок болчу. Бул 18-жылдан бери курулду бу жер. Анан эле ушу кече жакындан бери эле ушундай документти бу жерде алабыз деп атат да. Биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин ойной турган жери ушундай талаш болуп атат. Ошону мындай азыр ойлоп атабыз, баягы акчасы барлар эле эме кылып атат да бул жердичи. Карапайым тартып алып атат, карапайым эл биякта эле калып атабыз. Анан мынтип карабайсың, балдарыбыздын ойноп атат. Ушу жерде эми алганы туура эмес. Ушу бизге акыйкаттык менен ушуну чечип берсин. Колуңан келсе жардам бер, каалайын сен да бизге. Сиз кайсы жылы келдиңиз? Бул жака 2013-жылдан бери жашайм. Ошо балдарыбыз ушул жакта жакшы эле ойноп жүрүшкөн. Анан эле күтүстөн эле мына площадкабызды тартып алабыз деп жатышат. Анан ошо биз да эмне кыларыбызды билбей бардык жактарга кайрылып атабыз. Бирок булар өзүлөрү ген планын чийдиртип алышыптыр. Анан болбой эле талашып атышат, биз алабыз депчи. Анан булар биздин жерибизди алып алганда балдарыбыз ойной турган жер жок болуп калат экен да. Же каяка ойнорун билбейбиз да, ошо тротуарга ойноп калабы депчи. Анан ошол себептен бардык ушу бизди
бийлик өкүлдөрүнө кайрылабыз, ушу биздин көйгөйүбүздү чечип берсин. Баары эле азыр акчага сатылып калган окшойт, ошо булар акчанын күчү менен эле ошо тартып алабыз деп атышат да. Ошол суранарым ошол биздин көйгөйүбүздү чечип берсин, ушу көрүп турган баардык бийлик өкүлдөрү. Ошол. Рахмат эже. Мына макул эми ушунча казышты, ушуна ачык оголенный кабелди монда калтырып кетишти да. Эгер вдруг бирөө бирдеңке болсо ким жооп берет? Мына Кудай сактасын, менин да балам ойноп жүрөт ушакта. Эми карасаңыздар, мына могу жерди ушундай касып отушабы, мына эми бул бар жүрүү жакка кулап, может кечинде машина түшүп кетеби билбейт. Аны эч ким ойлогон жок, элдин коопсуздугу. Анан мына каскандары мондай да, биздин аркасында албашты булар. Эже этияттаңыз, бул жакта ток бар. Ооба, ток бар. Этияттаңыз. Барыңыздар, кирбей эле коесуздар го дейм, муакта ток бар. Анан мына эми могу каскандар, мына биздин могу цементибизди да талкалашты мына. Билбейм, мондай эле кылып салып алабы дейт го, просто не получается у них. Если бияка бирдеңке салчу болсо, мояктан киши да өтө албайбыз. Өтө албайбыз, батпайбыз, потому что мен мындай ич керектер батпаса, менде кичине көлөмдүүлөр бияка батпайт. Биринчиден да, могу менин билишим боюнча строительдердин айтымына караганда мондай каскан болбойт экен да, таптакыр. Жок, могу эми өтө эле чекке такап казып эми туура эмес болуп калды бирок. А так по генплану моякта озеленение болуш керек экен. Тособуз дейт да, муну тосконго кандай алар билбейм. Озеленение болуш керек дейт. Озеленение жок, ошойдон мондай тосчу болсо, биз мояктан өтө да албайбыз. Ар кандай случайлар болот, пожар болушу мүмкүн, жер титиреши мүмкүн. Монча эл эгер мондай батпай калат да, мояктан сквозняк болуп, жарга биздин подвалга эме кирип туруш керек, жел. Ал да кирбей калат да, бири, экинчиден. Мына моуну садик дешкен да. Азыр мына мондай тосуп атышат, биздин куюп келип атышат. Бияктан да территориябызды кыркып атышат. Мына кабелдин, мына кабель турат, аларда мына кабель жатат. Мояк тозулуу эмес, элдер кирип чыгып атат. Жогорку чыңалууда кеткен кабель, Ооба, жогорку чыңалууда мына турат. Мына кабелдер турат. Анан билбейм, ушундай жаман ситуацияда турабыз, жаман көйгөйүбүз өтө оор болуп атат биздикичи. Моякка балдар дем кимиси качан кирип кетет деп эле коркуп атабыз. Негизи мондай турбаш керекпи? Ооба. Идеали. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Токту жалпы ошо жогорку чыңалууда өткөн токту мына жашырыш керек эле, бирок тилекке каршы ачык турат. Эми Кудай сактасын, эми бул жакта бардык тосмолор ачык экен. Эгерде жаш балдар келип бул жактан эми бир кырсыкка учураган болсо, ага ким жооп берет? Мына ошол маселе болуп турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Албетте бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетебиз. Сөзсүз түрдө ушул фактылар боюнча чара көрөсүздөр деп. Анан эми мурда буга чейин архитектурадан келип эскертүү берип кеткен дедиңиз, Мен ал айтканбы келип? Ал мына сага айтты эле, архитектурадан келип айткан. Айтышканда биздин макулдугубуз жок да, моякта эле бизге прилагающая территория макул. Эми бияка ойносо да балдар мындай монтип баксак отургучу жерибиз болчу. Моякта биздин эс алуучу тапчаныбыз бар эле, анын баарын алдырышты, мына алып салышты. Билбейм, мына ушундай жашоодо жашап атабыз. Архитектурадан келген адамдар озеленение болуш керек. Озеленение болот деди. Эч кандай забор турганга болбойт деди. План боюнча бул жерде де озеленение деди. А булар деген мына фундаментти куюп атпайбы? Мына бул жагы бүтү, бул жака келет эми. Бул жака деген забор койгонго мүмкүн эмес деген. Тем более могу 9-домго аябай эле кичине эле эмес да, 40 сантиметр эле калды окшойт. Анда еще уже кабелдер деле жүрөт мына. Эми азыр ушул жака бетон куят да. Эми карасаңыз, мына биздин үйдүн фундаменти болуп калды могу, Эми карабайсыңар, фундаментинен да чыгып атат. Могу жерден мондай куйса, мояктан киши батпайсыз да, эшигибиз тетигиндей көрдүңөрбү? Бияка жарымынан кесип атат. Биз ошактан моякты жаап коюп, бияка суу коюп, ушинтип эми могу жерде тапчаныбыз бар эле элдердики.
ушака кирип чай иччү элек, отурчу элек. Мына жашылдандыруу бактарыбызды баштадык эле. Бояка эми күлпүл тигели деп атсак, мына булар ушинтип касып баштады. Биякта уже жаап атканбызда колубуздан келишинче баягы көрүп атпайсыздар, бүт жогорку деңгээлде чыңалуу эмелери ачык жатат. Биякта токтор жакта да ачык жатат. Бизде балдар көп. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми Кудай өзү эле сактасын. Анан ошол ушундай жаман бир эмеге, ситуацияга кабылдык. Ошо ихлас, мына ушинтип атабыз, ихлас компаниясынын атынан. Өтүштөргө кыйын болуп калган го. Мояк деген карасаңыз, мояк коммерческий помещение. Магазиндер. Булар магазиндерге эме болуп атат. Условия түзүп атышат да. А биздики каякта калат. Биздин условиябыз бизге эме жок болуп атпайбы условиябыз. Моякта бактарыбыз бар эле, эчтеке жок. Эми тетинде билбейм. Бул эми ач көздүк эле окшойт. Менин оюмча. Могу кызыл линиядан чыгып алалы анда. Коркунучтуу экен. Тиги токту экскаватор жарып салыптыр го. Ооба, аны үзүп алды. Бирок ал токту эме да ток келип атыптыр. Могу балдарды көрдүңүзбү? Буну деген өздөрү специалисттер келип, муну бурайбы көмө бирденке кылып кетпесе, биздин Кооптуу акыбал азыр. Аябай эле кооптуу. Бизден кайсы эркектер мисалы көмсө, аларды могу ток ударит кылса билбейм эмне болот. Ооба. Анан ошо балдарыбызды кайтарып отурабыз. Бул деген трактор менен касканда жана үзүп алышканда. Бирок жакта ток бар экен. Ооба. Бар ток. Данный момент азыр ток бар. Түшпө. Эй, Карачы мына. биякта ток бар, ток кирбе. Мына ушинтип кирип атышпайбы? Топ жүгүрүп кетишип. Мына урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына жалпы турак жайдын жашоочулары азыркы учурда чогулуп атат, албетте. Өкүнүчтүү жагдайлардын баардыгын көрсөтүп кеттик. Бул жактан демек, бул жактан тосмо эгерде кылыша турган болсо, 1,5 метр алыстык аралыктан башташ керек болчу, бирок могул турак жайдын фундаментине жакын жерден албетте казышы бул дагы суроо жаратат. Анын үстүнө мына экскаватор жогорку чыңалуудагы кеткен токтун ошол линиясын үзүп салыптыр. Албетте бул абдан кооптуу нерсе. Эгерде жаш балдар бул жакта ойноп жаткан топ менен бул жакка түшүп алам деп бул жакта кырсыкка кабылган болсо, анда жоопкерчиликти эч ким албайт тилекке каршы. Албетте буну мамлекеттик жетекчилер толук түрдө эми көз көзөмөлүңүздөргө алып чечип бересиздер деген толук үмүтүбүз бар. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына азыр топ түшүп, азыр жаш балдар аркы бөткө өтүп алайын деп жатышат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кооптуу жагдай. Эфир? Карачы ушунча баланы деген ойноп аткан жеринде ушинтип тартып алабыз дешип атат да. Мынакей. Мына балдардын эмелерин карагыла. Мына балдарды да көрсөтүп эметип койсуңор балдарды. Негизи деген туура эмес бул. Мынтип биздин балдарыбыздын ойноп аткан бакт эмелерин алганга буларына билбейм, эми акысы деле жок го дейм, мындай. Анда жүрүңүздөр. Бул тарапка өтө берели анда. Кичинекей бала сүйлөп койбойду. Да, ким сүйлөйт? Келиңиздерчи. Саламатсызбы? Азыр. Сиз жалпы кайсы жылдан бери бул жакта жашап атасыз? Жана сиз келгенде ушул жакта жер боюнча, анан сиз келгенде бул жакта тегерек чети кандай болчу? 2010-жылы көчүп келген бул жакка. 2009-жылдын аягында. Ушундай эле болчу, ушул жер тооролуу, өзүбүздүн ушундай коробуз бар болчу, балдар аянчасы. Балдар ойноп, үй сатып алганда да келип карап,
ошо балдар аянтчасы жакшы экен, үй жакшы жерде экен деп, тынч жерде экен деп алганбыз. Эми тилекке каршы деп айтсам болот, эми антип айтканга да болбойт го дейм, анткени бул жакта элдер жашап калды. Бул жакка мен келгенде ушул жерде муниципальный жерди караган бригада жүрүптүр да. Ушул үйдү алсамбы, албасамбы дегенде айтканда ала бериңиз эже, бул жакка жол ачат, бул жакта поликлиника, мектеп болот дегенде мен ушул квартираны сатып алгам да. Бирок андай болгон жок. 14пү, могу канча этаж үйлөр курулуп калды, толугу менен 15 блок. Анан эмне айткым келет? Булар өзлөрүнүн ген планына пандемия убагында биздин ушу балдар аянтчасын өзүнүн ген планына чийдирип алышыптыр. Андан тышкары эми биздин аянтчага бул жакка детский садик салабыз дейт да. Бул биздин 9-домдун арт жагында да детский садик салынды, 3 этаж. Бул жакка да дошкольный учреждение салабыз деп атат. Биздин балдар мисалы үчүн бул жакта 207 үй бүлө жашайт. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде 1-2ден балдар бар. Алар кай жерге ойнойт? Анан бул ихлас осо кыргыз каганат салыптыр. Булар эми 2-3 жолу переименоваться эткен, колдон колго өтүп, анан ушуну ГИКке беришиптир. Мамлекеткечи, могу 2 үйдү туура эмес салынгандыгы үчүн билбейбиз, эми ал жагын өкмөт билет дечи. Ушул 2 үйдү ГИКке өткөрүп берген. Эми булар ошо ген план боюнча садик, школа салынбай калды да, ордуна үйлөр туруп калгандыгынан булар ошол жоктукту толукташ үчүн биздин аянтчаны алып атышат да. Өзүлөрүнө чийдирип алып, анан ошол жерге жок салынбай калган нерселер салган атышат. Өзүлөрүн болбосо ар жагына кирип тартып келсеңер болот. 2 тарабында жол бар, унаа токтотуучу жайлары бар. Андан тышкары так ортосунда ушу блоктордун ортосунда заманбап жаңы балдардын аянтчалары бар, көрүп келсеңер. Кенен кесир булардын ортолорчу. Эмне үчүн бул жакта жашоочулар толугу менен жашаш керек, аянтчалары болуш керек, унаа токтоочу жайлары болуш керек, жолдору болуш керек, жана башка дүкөндөрү болуш керек. А биздин балдар 207 үй бүлөнүн бaldары кай жерде ойношот? Мисалы үчүн бул жакта же аянтча жок калса, кайсы жерге ойнойт? Бул жакты мына ушул жерден көрүп атасыздар, казылган боюнча ушундайынан эгер короону алып кетишсе, анда биздин балдардын короосу жок болуп калат. Бул жакта жашоочулар, мисалы үчүн унааларыбызды каяка токтотобуз? Биз өзүбүз чыгып кай жерлерге басабыз? Мейли биз чоңдор макул. Биздин могу кенедей бытыраган балдарыбыз кай жерге ойнойт? Суроо ошондо да эмне үчүн ошол биз азыр өкмөттөн талап кылганыбыз, мурунку ушул үйлөр 90 канчанчы жылы салынган, 91-90 жылдары. Ошол салынган убакта ген план, придомовой участок деген болуш керек деп, балдар атай бөлүнүш керек. Бул кандай? Без участка, без ничего, эч кандай двору жок эле, биз андай үй салынчу эмес мурунчу илгери. Булар деле мисалы үчүн үй салып ачты, ихлас деле осо кыргыз канат салганда булар бүт проектисинде ген планда көрсөтүлгөн да. Могул жакта жол болот, могул жакта деген балдар ойногон аянтча болот заманбап, бул жакта унаа токтотуучу жайлар болот деп эсебин алып туруп салынган үйлөр буларчы. А биздин үйдү эмне үчүн эсепке алышпайт андачы? Ошол биз суранарыбыз, ошо биз буларга чийилген ген планга биздин аянтча кирип кеткен, ошол аянтчабызды бизге кайтарып берсин, биздин ген планга чийип берсин. Ошол Азыр бул жакта түшкөн долбоорго макул эмессиз, Жок, макул эмеспиз. Баарыбыз каршыбыз. Ушунча эл 207 үй бүлө биз каршыбыз. Кенеде аянтчабызды алдырып коймок белек. Булардын өзүнүн заманбап аянтчалары дагы бар. Бүт бардыгы бар. Мына тартып келсеңиздер болот. Ооба, тартыш керек өздөрүн ойногон. Ооба. Өзлөрүнүн балдары мисалы үчүн бул үйлөрдүн бүт заманбап азыркы заманга жараша бүт нерселери бар. Унаа токтотуучу жайлары бар, жолу бар, 2 жагынан кеткен машина токтоткон жолдору бар. Бул жакка да мына жол салабыз деп келишкен. Эң башта бу жерди бузуп келгенде, бул жакты эмнеге бузуп атасыңар дегенде, осо кыргыз каганаттын директору, производственный директорлары, прорабы келип айткан. Биз бул жакка ушул бойдон лазер менен чийдирип кеттик. Ушул бойдон биз ушул жерге дубал салабыз деди да. Анткени ар жагы жол болот деди. Силердин территорияга 1 метрдай бери көздөй киребиз деди, бирок тилекке каршы 1 метрден ашык кирип кетишти, мейли дедик. Дубал салынат деген, бирок кийин прорабы келип айтты, биз ушул жерге чейин бузуп келдик. Мындан ары силердин короону ушундайынан биздин ген планга кирип кеткен, полный алып кетебиз, дубал салабыз, ичине болсо дошкольный учреждение салабыз деп азыр айтып отурушат да. Ошол. Рахмат эже. Ке сүйлөйсүңбү? Зачем биздин площадкабызды алып кетип атат? Эмнеге бул биздин анан ойногон жерибиз эч жакка калбай калат да, булар өзүлөр план түзүп алганда биз эмне кылабыз? Биякта ойнобой жүрөбүзбү жөн эле үйдө кысылып? Зачем?
Алардын укугу жок да, биринчи бул жогоруда эмнеге сындырды, азыр топтор жөн эле кетип атат бияка. А өзүлөр кылбай жатат. Өзүлөрүнүн планын кылабызсын да, өзүлөрүнүн парктары бар, а биздикин эмнеге алып атат? Келгиле. Ушу ыхлас биздин доорубуз тартып атат. Ушу доордо балдар кайсы жерде ойнойт, кайсыл жакта ойнойт, эми ушул маселени чечиш керек. Ушул урматтуу Садыр Жапаров ушул маселени чечип берсе абдан жакшы болмок. Келгиле. Садыр ата, Камчыбек ата, если у нас не будет площадки, где мы будем ходить, где мы будем играться? У них же дофига вот здесь вот есть место, чтобы ходить, чтобы построить большую площадку. А у нас что, не будет, что ли? У них могут быть большие парки, а у нас, если они заберут наши, зачем им? Спасибо. Урматтуу Садыр Жапаров, пожалуйста, биздин площадкабызды ыхластан коргоп бериңизчи. Биз биякта төрөлгөндөн бери биз ойноп жатабыз. Эми ыхлас биздин площадкабызды алып атса, каяктан ойнойбуз? Нам что теперь алып алган үчүн забордон перелезить? Келгиле. Кичинекей. Кел сен, сүйлөп турчу. Кел. Кел. Сүйлөсөч билбейм. Азырда камераны карап, камераны. Бияктан барына алат да, площадка жарыштыра алат да. Бияктан ыхластыры жасайт да үйдөнчү. А сен площадканы алганга каршысыңбы? Ооба. Каршысыңбы? Кел. Дагы ким сүйлөйт? Сиздин кызыңызбы өзү? Садыр ата, Камчыбек ата, нам нужна эта площадка, мы все хотим играть в этой площадке. Можете нам оставить, пожалуйста, эту площадку? Кел. Садыр ата, Камчыбек ата, мы не хотим, чтобы вы брали нашу площадку, как у них много площадок, 3. И нам уже жалко становится то, что другие плачут. Пожалуйста. Урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич жана башка биздин Бишкек өкмөт өкүлдөрүнө кайрылабыз. Биз жал 15, 9 жана 11 үйдүн жашоочуларыбыз 207 үй бүлөдөн турабыз. Ушул жылы бизде апрель айында Осо Кыргыз Каганат мурунку Ихлас курулуш компаниясы келип биздин балдар аянтчабызды өзүнүн ген планына киргизип алыптыр биздин аянтчаны. Негизи бул жакта бул үйлөр биздин 2 үй 90-жылдары салынган үйлөр деп эсептелет. Балдар аянтчасы бизде илгертен эле бар болчу. Балдар аянтчабыз анча чоң деле эмес, 207 үй бүлө үчүн. Кыргыз Каганат бул жака биз эч качан билген эмеспиз. Бул жака мурун муниципалдык өкүлдөрү келгенде айткан эле да, ушул дубалдын аркасында азыркы турган үйлөрдүн ордунда поликлиника, мектеп, бала бакча болот деп, сквер болот деп айтып кетишкен ген план боюнча. Бирок тилекке каршы бул жакта 15-14 кабат үйлөр туруп калды. Бардыгы 15 блок. 16 кабат үйлөрбү ушундай туруп калды ушул жерге. Муну азыркы ээлери Осо Кыргыз Каганат экен. Ушу биздин үйүбүздүн так маңдайына салынган 16 этаж 2 блок үйдү ГИКке өткөрүп беришиптир. Өкмөткө карап калыптыр бул 2 үй. Ипотекага берилген үйлөр экен. Булардын короосу блоктордун ортолорунда чоң-чоң машина коючу, унаа токтотчу жайлары бар, жолдору бар, машина жүрүчү. Андан тышкары ортосунда баштан аягына чейин заманбап балдар ойночу жайлары бар, өзлөрүнүн дүкөндөрү бар. Ошондой эле бардык инфраструктурасы өнүктүрүү заманбап эмесинде жасалган үйлөр да, салынып келаткан үйлөр. Эми булар ген план боюнча бала бакча салыш керек экен бул жака. Анткени булар 15-16 блок үй салгандыктан жери калбай калып, ошо биздин пандемия убагында биздин балдар аянтчабызды өзүнүн ген планына чиңдирип алышкан экен. Биз аны билбейбиз. Бул апрель айында келип биздин ушул үйүбүздүн тегерегин буза баштаганда гана биз билдик. Осо Кыргыз Каганаттын прорабы келип бизге өзүнүн ген планын көрсөттү. Ошо ген пландын ичинде биздин ушу кичинекей балдар аянтчабыз кирип кетиптир да алардын ген планына. Толугу менен кирип кеткен. Эми урматтуу өкмөт өкүлдөрү, сизге кайрылат элек.
ошо ген планды кайра карап биздин балдар аянтчабызды тим эле койгула. Анткени биздин балдар каерде ойнойт? 207 үй бүлөдө, жок дегенде ар бир үй бүлөдө 1ден 2ден балдар бар. Жана ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөр бар. Бул жакта инвалид пенсиядагы кишилер бар, жашаучулар. Аларды балдары ап чыгып ушул жерге сейилдетет кечинде. Ансыз деле бизге мисал үчүн күн көрбөй калдык, күн тийбей калды биздин корого. Бул анткени тыгыз салынып калды, биздин үйлөргө жакын салынып калды, мындай көп кабаттуу үйлөр. Суранабыз, биздин сураныч ошол. Биздин бул Косо Кыргыз Каганат менен биз талашып келатабыз, жерибизди бербейбиз. Өзүбүздүн балдар аянтчабыз, бизде да балдар аянтча болуш керек, заманбап болбосо дагы биздин балдар ойнош керек, алардын өзлөрүнүн аянтчасы болуш керек. Ошол биздин кайрылуубуз, бизге жардам бериңиздер. Биз бардык жерге кайрылдык, мэрияга кат жаздык, депутаттарга кайрылдык, биздин райондук депутаттарга кайрылдык. Эч кимден бизге мындай жардам келе элек, тыянак келе элек. Кыргыз глав архитектуранын Ленинский район боюнча Руслан деген өкүлү келип кеткен. Руслан деген бала, фамилиясын билбейт экенбиз. Кели ошо тартып кеткенде дагы айтты, бизге бул жака бузуп жол салабыз деп атышат, дубал салып атышат Косо Кыргыз Каганат. Ал жака ген план боюнча дубал болбойт. Бул жакта озеленение болуш керек ген план боюнча деп өз оозунан айтып кетти. Бизде видео материалдарыбыз бар. Бирок Косо Кыргыз Каганат айтып атат, бул жакта дубал болот. Жана ошондой эле силердин аянтчаны бузуп, силердин короону бузуп, биз бул жака дошкольный учреждение салабыз деп атышат да. Сиздерден сураныч, бизге жардам бериңиздер, бизге кол сунуп, ушунча үй бүлөнү, ушунча кенде балдарыбызга бизге деле мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин да аянтчабыз болсун, башка үйлөрдөгүдөй эле жаныбыздагы балдардын мына ушунчалык заманбап үйлөрдү курдуруп атасыз, рухсат берип атасыздар. Ошо жерге аянтчалар курулуп атат, алардын балдары ошол жерде ойноп атат, биздин да балдар ошондой эле Кыргызстандын жарандарынын балдары. Баарына укук бирдей болсун, баарына бирдей көз карашта караңыздарды суранабыз, ошол биздин жашоочулардын атынан. Урматтуу биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич жана башка биздин Бишкек өкмөт өкүлдөрүнө кайрылабыз. Биз жал 15, 9 жана 11 үйдүн жашоочуларыбыз, тобубуз 207 үй бүлөдөн турабыз. Ушул жылы бизде апрель айында Косо Кыргыз Каганат мурунку Ихлас курулуш компаниясы келип биздин балдар аянтчабызды өзүнүн ген планына киргизип алыптыр биздин аянтчаны. Негизи бул жакта бул үйлөр биздин 2 үй 90-жылдары салынган үйлөр деп эсептелет. Балдар аянтчасы бизде илгертен эле бар болчу. Балдар аянтчабыз анча чоң деле эмес, 207 үй бүлө үчүн. Кыргыз Каганат бул жака биз эч качан билген эмеспиз. Бул жака мурун муниципалдык өкүлдөрү келгенде айткан эле да, ушул дубалдын аркасында азыркы турган үйлөрдүн ордунда поликлиника, мектеп, бала бакча болот деп, сквер болот деп айтып кетишкен ген план боюнча. Бирок тилекке каршы бул жакта 15-14 кабат үйлөр туруп калды. Бардыгы 15 блок. 16 кабат үйлөр ушундай туруп калды ушул жерге. Муну азыркы ээлери Косо Кыргыз Каганат экен. Ушу биздин үйүбүздүн так маңдайына салынган 16 этаж 2 блок үйдү ГИКке өткөрүп беришиптир. Өкмөткө карап калыптыр бул 2 үй. Ипотекага берилген үйлөр экен. Булардын короосу блоктордун ортолорунда чоң-чоң машина коючу, унаа токтотчу жайлары бар, жолдору бар, машина жүрүчү. Андан тышкары ортосунда баштан аягына чейин заманбап балдар ойночу жайлары бар, өзлөрүнүн дүкөндөрү бар. Ошондой эле бардык инфраструктурасы өнүктүрүү заманбап эмесине жасалган үйлөр да, салынып келаткан үйлөр. Эми булар ген план боюнча бала бакча салыш керек экен бул жака. Анткени булар 15-16 блок үй салып салгандыктан жери калбай калып, ошо биздин пандемия убагында биздин балдар аянтчабызды өзүнүн ген планына чийиндирип алышкан экен. Биз аны билбейбиз. Бул апрель айында келип биздин ушул үйүбүздүн тегерегин буза баштаганда гана биз билдик. Косо Кыргыз Каганаттын прорабы келип бизге өзүнүн ген планын көрсөттү. Ошо ген пландын ичинде биздин ушу кичинекей балдар аянтчабыз кирип кетиптир да, алардын ген планына. Толугу менен кирип кеткен. Эми урматтуу өкмөт өкүлдөрү, сизге кайрылат элек.
ошо ген планды кайра карап биздин балдар аянтчабызды тим эле койгула. Анткени биздин балдар каерде ойнойт? 207 үй бүлөдө, жок дегенде ар бир үй бүлөдө 1ден 2ден балдар бар. Жана ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөр бар. Бул жакта инвалид пенсиядагы кишилер бар, жашаучулар. Аларды балдары алып чыгып ушул жерге сейилдетет кечинде. Ансыз деле бизге мисал үчүн күн көрбөй калдык, күн тийбей калды биздин корого. Бул анткени тыгыз салынып калды, биздин үйлөргө жакын салынып калды, мындай көп кабаттуу үйлөр. Суранабыз, биздин сураныч ошол. Биздин бул Косо Кыргыз Каганат менен биз талашып келатабыз жерибизди, бербейбиз. Өзүбүздүн балдар аянтчабыз, бизде да балдар аянтча болуш керек, заманбап болбосо дагы биздин балдар ойнош керек, алардын өзлөрүнүн аянтчасы болуш керек. Ошол биздин кайрылуубуз, бизге жардам бериңиздер. Биз бардык жерге кайрылдык, мэрияга кат жаздык, депутаттарга кайрылдык, биздин райондук депутаттарга кайрылдык. Эч кимден бизге мындай жардам келе элек, тыянак келе элек. Кыргыз глав архитектуранын Ленинский район боюнча Руслан деген өкүлү келип кеткен. Руслан деген бала, фамилиясын билбейт экенбиз. Келип ошо тартып кеткенде дагы айтты, бизге бул жака бузуп жол салабыз деп атышат, дубал салып атышат Косо Кыргыз Каганат. Ал жака ген план боюнча дубал болбойт. Бул жакта озеленение болуш керек ген план боюнча деп өз оозунан айтып кетти. Бизде видео материалдарыбыз бар. Бирок Косо Кыргыз Каганат айтып атат, бул жакта дубал болот. Жана ошондой эле силердин аянтчаны бузуп, силердин короону бузуп, биз бул жака дошкольный учреждение салабыз деп атышат да. Сиздерден сураныч, бизге жардам бериңиздер, бизге кол сунуп, ушунча үй бүлөнү, ушунча кенде балдарыбызга бизге деле мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин да аянтчабыз болсун, башка үйлөрдөгүдөй эле жаныбыздагы балдардын мына ушунчалык заманбап үйлөрдү курдуруп атасыз, уруксат берип атасыздар. Ошо жерге аянтчалар курулуп атат, алардын балдары ошол жерде ойноп атат, биздин да балдар ошондой эле Кыргызстандын жарандарынын балдары. Баарына укук бирдей болсун, баарына бирдей көз карашта караңыздар суранабыз, ошол биздин жашоочулардын атынан.